Jamila Кубанычбековна, урматтуу Алмаз Акынжанович, бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселелерден өзүңүзгө белгилүү болгондой Ош областынын Кара Суу районундагы бир топ жарандардан, мамлекеттик администрациядан кайрылуулар келди эле. Алардын ичинде бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болуп аткан жол коопсуздугунун көзөмөлдөө бөлүмү, ГАИ деп коебуз. Өзүңүз билгенде бүгүнкү күндө Кара Суу районунда 400 миңдин айланасында АТРден кийинки калк жашайт. Территориясы боюнча дагы эң чоң район. Бүгүнкү күндө ГАИ 21 гана ГАИ кызматкери эмгектенет экен. Болгону 5 кызматтык унаа бар. Ал 21 ГАИ кызматкеринин дагы бир тобу ошол жанагы административдик корпуста отурушат, көчөгө 4 гана кызматкер чыгат экен. Ал эми бүгүнкү күндө жалпы мисалы жолдорду тазалоо, ар кандай кылмыштарды, жол кылмыштарын алдын алуу максатында көп мындай шалакылык иштер болуп атат. Ошого Ички иштер министрлиги менен биргеликте, бул ГАИ кызматкерлеринин жетекчилиги менен биргеликте ошол маселени чечип бербесек болбойт. Себеби эми элестетип көрүңүз, 4 кызматкер кайсыл жака жетет. Болгону 5 автоунаасы бар кызматтык. Анын экөөсү бузук жатат. 3 машина менен кандай иш кылат аларчы? Жалпы Кара Суу район боюнча 1692 чакырым жолду тейлейт экен. Анын ичинде 103 километр эл аралык жолдор бар. 208 километр мамлекеттик, 290 километр облустук маанидеги, 1091 километр райондор аралык ички жолдор. Эми ошончо чоң километрге 4 кызматкер кандай жетишет? Ошого тез аранын ичинде бир жогорку жетекчилик менен дагы суранып, бир областтык облГАИден дагы бир кошумча бир взвод тартып, бир алдын ала иш чараларды жүргүзбөсөк, бүгүнкү күндө абал оор. Ошону тез аранын ичинде Jamila Кубанычбековна протоколдук тапшырма берип, бир көзөмөлгө алып койсок. Экинчи маселе, азыркы күндө могул алдамчылар боюнча, алдамчы шылуундар боюнча, мисалы могул Лалафого рекламадан көрүп, ар кандай товарларды сатып алуу максатында рекламага чыгарып атышат, акчасын которгондон кийин эле жок болуп кетип атышат. Ал эми милицияга арыз жазса, ал жерде милиция арызды жууйга каттап атат. Бирок факты жок. Бул жерде кылмышка шектүү адам жок деген шылтоо менен жумушту кыскартып коюп атат. Кылмыш иши козгоодон мисалы баш тартуу боюнча токтом чыгарып атат. Прокуратура уруксат бербей атат экен. Ошого кандай чара көрөбүз? Канткенде ушул бүгүнкү күндөгү эң мындай олчойгон маселени чечебиз. Ошого бир көзөмөлдөп койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Аппарат тиешелүү комитетке протоколдук тапшырма жиберилсин. Кийинки сөз